Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн ошол кызыктуу бир тарыхый мисалды келтиргим келип жатат. Ошол качан жапайы деп эсептелинген европалыктар тарабынан эл өзүнүн көз карансыздыгын сактай алды жана колонизацияга укмуш туруштук берди. Бул эл, бул деген маорилер да. Маори деген эл ушул Жаңы Зеландияда полинезиялыктардан келип чыккан эл. Ал деген эл бир 65-70 миң жыл мурда бүт ушул деңиздерге тарап, ушул баягы көп саякат кылган дүйнө жүзү боюнча. Саякат кылып туруп Гавайиге конгон элдин бир бутагы, бүт Индонезияны, Тайваньдан чыгып, мындайын айтканда да. Анан ушул Пасха аралын, Рапа-Нуй деген, Австралияга чейин барып, Австралияга бирок кирбей, Австралиянын сыртындагы кээ бир аралдарга, Жаңы Зеландияга чейин барышкан да. Анан кээ бир ошол табуулар Түштүк Америкада көрсөтүп жатат, балки бул эл дагы Түштүк Америкага да жеткен окшойт. Бирок Кариб аралдары, анан баягы ошол Гаити аралдары булар так жеткени далилденген да. Анан ошол полинезиялыктар бир бөлүгү ошо Жаңы Зеландияда отурукташып, ошол бир нече миң жыл жашашты. Жашап, баягы жапайы болуп, деңизде жүргөндө алар жөнөкөй мындай кичинекей кайыкча менен эле жүрүп, кезип деңизде, жолду жылдыздар менен таап, чымчыктар учкан багыт менен багыт издеп, жер издеп, ушинтип жашаган элдер да, тайманбас аябай, эчтекеден коркпогон. Анан бир жагы бар, баягы булар анык адам жегишкен да, анткени баягы ачка калганда, тамаксыз калганда деңиз ортосунда бири-бирин жешкенге чейин барышкан. Анан ушул адам жеген мындай кандайдыр бир адаты, салты ошо 17-18 кылымга чейин сакталды. Анан ушул маори элдери өзү буларды европейлер тапканда 15-16 кылымдарда башка элдерди эле жоголуп кетиши ыктымал болчу. Биринчиден, экинчиден буларды колонизациялап, ак теричен кишилер цивилизация алып келип жок кылмакта, бирок мындай болгон эмес. Булардын баягы негизи Жаңы Зеландияны алганда аябай мындай алыс тарапта болгондуктан европейлер көп көлөмдө келе алган жок. Бул бир себептен бири баягы аларды сактап калды. Албетте негизи ошо мен бүгүн айтып берчү нерсе бул Вайтанги келишими да. Вайтанги келишими бул деген ошол акырында баары бир аскерий кемелер менен, мылтыктар менен келген, жаңы технологиялар менен келген цивилизацияланган европейлер жапайы адам жеген баягы жапайы кишилерге үстүнө басып кирип, аларды жеңе албай, аягында ушундай келишим түзүү боюнча айтып бергим келет да. Алар деген ушундай Вайтанги келишими деп аталат. Негизи ошо Вайтанги келишими эң чекте сакталат Жаңы Зеландиянын музейинде. Жана ушундай кагаз түрүндө да, ошол жерде ар бир мындай тараптын, ак англичандардын жана Жаңы Зеландия, жапайы Жаңы Зеландия, кара тору жапайы Жаңы Зеландиялыктар менен алардын ортосундагы карым катнаштарды жана укугун бекиткен келишим да. Анан негизи ушул Жаңы Зеландиялыктар, маорилер аябай мыкаачы, аябай мындай кыран, аябай жөөкүр эл болчу да. Ал деген бир бөлүгү Мариори деген эли, ал деген пацифист эл болчу, эч качан кол көтөрчү эмес, эч кимге согуш менен маселелерди чечпечи, дайыма тынчтык менен, дайыма сүйлөшүүлөр менен көп маселелерди чеччи. Эгерде маорилер келсе, башка мариорилер аларга байлыгын баарын берип салган болчу да. Анан ушинтип мариорилер, пацифисттер бир аралда жашаса, экинчи аралда ошол маорилер жашачу да. Ошол маорилер болсо, бул деген жөн эле киши жегич, адам жегич, кыран, саякатты сүйгөн, кезден кезге кичинекей ушундай кайыкка отуруп туруп, кайык менен барып океанды кезген ушундай кишилер болчу. Кийин тарыхчылар айткан, кантип эле ушул кичинекей кайык менен океанды кезсе болот депчи. Анан ошону көрсөтүш үчүн Контики деген, Турхердал деген голланддык адам, ал деген ошо жөнөкөй кичинекей кайыкча мындай тактайдан эле мындай калкыган нерсени жасап эле ошону менен анан Рапа-Нуй аралына чейин барганда баягы Тынч океанды кезип, ошону көрсөткөн. Эгерде баягы агымдар, океандык агымдар менен колдонсо, ошондой океанды кезсе болот экен деп көрсөткөн да, бир нече ай ичинде. Так ошондой эле полинезиялыктар ушинтип ушул океанды кезип жүргөн. Анан маорилер албетте өзүнүн баягы ата бабаларын өлүп калгандан кийин көп учурунда алардын баштарын
сакташкан кургатып туруп үйгө салып койчу да, баягы жашаган жерине салып койчу, анан сактачу, жана аларга сыйынып алар менен кандайдыр бир кеңешип ушундай дайыма жанында жүргөндөй ушундай болчу да, баштарды кургатчу. Кийин европейлер 17-кылымда бул нерсеге коллекционерлер аябай кызыгып ошо маорилерден сатып алганга аракет кылышат. Маорилерге аябай чоң баада сатып алышат да. Ошондо маорилер жинде эмес болот да. Алгачкы жолу европейлер менен кагылышканда ушул Джеймс Кук сыяктуу адамдар менен, алар бирок маорилер ошол эле сыяктуу Джеймс Кук сыяктуу саякатчыларды өлтүргөн кездер болгон да. Алар деген баягы карап өлтүргөндө европейлер аларга мылтык менен атып, мылтыктын каардыгын көрүп, ажалдыгын көрүп, булар деген тез түшүндү да, биз деген ушундай курал алышыбыз керек деп. Маорилер ушуну шак түшүндү дагы. Анан эмне өсөт Жаңы Зеландияда? Жаңы Зеландияда майыс өскөн, майыстын бир түрү, батат өскөн да, мындай картошканын ата бабасы мындай айтканда, таттуу картошка. Ошолорду өстүрүп туруп, анан алар деген голланддык жана англиялык ошо келип жүргөн кемелерге келе башташат да, келип туруп мылтык бер дейт да. Бербейбиз мылтык десе, бер биз деген сага ошол бир мылтык үчүн эмне каалайсың? Каалайсың картошка беребиз, каалайсың дагы эмне беребиз? Чочко беребиз, чочко өстүрүшү, пекари деп, кара чочкон. Ошол чочконун этин беребиз деп, анан англичандар, голланддыктар көп жылы аларга сатчу эмес да, бул жапай адамдарга эмнеге мылтык сурап атышат деп. Анан кээ бир учурларда баягы ачка болуп калып, баягы тамак ашы кемелерде чирип кетип, анан кээ бирлери макул болуп кетчү да, мейли, сатып алалы, жакшы деп. Анан ушундай, мисалы үчүн бир мылтыкты 1818-1819 жылдары европейлер маорилерге ошо 25 чочкого сатчу да. Дагы 1827 жылы мисалы үчүн 120 себеттерге картошка салып туруп, анан дагы үстүнө 10 чочко кошуп туруп, ошол баада бир мылтыкты сатып алышчу да. Анан кийин голланддыктар ошо аябай ушунун баягы сооданын мындай курсу жогору болгондуктан ага кызыгып, көп акча табабыз, жакшы иш экен деп, аларга көп ошол мылтыктарды алып бара баштады. Бирок маорилер тез түшүндү да, булар бизге сынык, эски, эчке жарабаган мылтыктар сатып атат деп, маорилер кайра алардан талап кылышты да, жакшы мылтык саткыла бизге деп. Жакшы мылтык кандай экенин тез түшүнүштү. Булар деген баягы индейстердей болуп, Америкада мылтыктын ичинен баягы мындай жаман дух чыгат экен деген нерселерге ишенбей эле, бул так эле түшүндү да, бул порох деген эмне, октар деген эмне, ок деген эмне, пыш деген эмне, баягы блокировать эткен мурунку мылтыктар пыш менен баягы токтотчу да, ошол октарыны чыгып кетпеши мылтыктан. Ушунун баарын түшүнүп, тез булардын акылы аябай мындай тез ойлонгон экен да. Анан ошолор алданышкан жок, жакшы мылтыктарды талап кыла башташты. Анан 1814-жылы, 1815-жылы бир мылтыктын баасы 150 ошол себет картошка жана 8 чочко же 8 чочко турчу да. Анан 1820-жылы мисалы үчүн бир мылтык ушул 200 себет картошка же болбосо 15 чочко ушундай баада сатылчу да. Анан акырындап атып, булар деген курсту түшүнүп, тамак аштын мылтыкка болгон анык баасын түшүнүп, булар килейген армияларды түзө башташты да. Бир маалда эле караса, ошо жаңы зеланддыктар, маорилер тим эле килейген корпус түзө башташты да, заманбап мылтыктар менен. Ошол кездеги 1800-жылдагы 19-18 кылымдын баягы аягында заманбап армияны түзө башташты. Ушуну көрүп европейлер таң кала башташкан да. Акырындап европейлер алардын жерлерине отурукташып, фермаларды курушуп, колонизацияга башташкан болчу. Көбүнчө англичандар да, ошол англиялыктар. Анан бир маалда караса эле маорилер тегерегинде заманбап армиядай баягы көрүнгөнү жапай эле, бирок колунда эң акыркы модельдеги мылтык да, ок-дарылар баары колунда бар. Ушуну көрүп сестеништи да, аябай. Туята бул эмне кылдык, эмнеге буларга курал саттык деп. Анан ошол Хонги Хика деген киши бар, ошол Хонги Хика эң көп ошо 1000ге чейин ушундай мылтык жыйнап туруп, армияны түзүп туруп, аны үйрөтүп туруп, анан бүт аралдарды баса баштады тегерегиндеги башка андан ичине акылы кемирээк маорилерди кыра баштады да. Кыра баштап туруп, ал деген ошо кошо пацифист болгон, эч качан согушка барбаган маорилерди да таап, аларды да кырды.
жөнөкөй геноцид кылды да, бүт баарын ошол маорилердин баарын, балаларын да, карыларын да, аялын да, эркегин да баарын кырып туруп, эң күчтүү эркектердин этин жешип, кургатышып, баягы адамдын этин жешчү да булар. Анан ушундай баягы чоң империя түзүп, жерлерин алып, басып алып, ушундай кылышчу да. Анан ушуну көрүп байкап аткан европейлер бул жөнүндө бизге чейин жеткирди да, протоколдорду ушинтип атат, Конгихика ушинтип атат. Өзүнчө баягы императорлор пайда болду да, ошо боштордун аттары ар кандай, бирок ошол Конгихика эмне менен эстелди? Ал деген европалыктардан, ошол кирасирлерден зод кийим көрдү да, зод кийимди көрүп туруп ошол суранды, сатып алды, жана зод кийим кийип жүрчү. Анан көп согуштарга катышканда ага ок өтпөй, эч кандай баягы жебе өтпөй, таш өтпөй, найза өтпөй, ал баарын коркутчу да, анын баары баягы темир дөө деп аташчу маорилер. Анан бир күнү ошол Кирасаны зод кийимин кийгенге унутуп калганда аны өлтүрүп салышкан да, мылтык менен. Ошентип анан негизи ошол Вайтанги деген малга кетип калат. Ошол Вайтанги малында баягы европейлер жерди басып алыштырышат да, маорилерди. Биз бул жерге ферма салабыз, колония салабыз деп. Алгачкы маорилердин баягы мурунку улгайган алышкалары, аксакалдары мейли ала бергиле дейт, өзү ойлоп коет. Бизде мылтыктар бар, булар азыр жерди алса, бул жерди эмне кылат? Жутуп алабы? Эртең аны атып салабыз деп. Анан европейлер келип туруп, кичине кагаздарды алып келет да. Кагаздарды алып келип туруп, буяка кол коюп койчу, кол жазганды билбейм десе, жөн эле мындай сөймөгүн тийгизип кой деп. Сөймөгүн тийгизип койсо, ал келишимде жазылып турат да, бул жер мага түбөлүккө берилди деп. Кайсы бир англиялык лорддор же болбосо ошол саякатчылар, колонизаторлор ушундай документтерди түзө баштайт. Жерлерди өзүнө жаздыра баштайт. Анан бир күнү маорилер ойлойт да, кой, туура эмес болуп атат деп туруп, анан акырындап баягы алардын ошо жерлерин тартып ала баштайт артка. Тартып ала баштаганда, силер деген ошо биздин баягы мыйзамдык укуктарды бузуп атасыңар, биз силерге туруштук беребиз деп ошо башташат да европейлер. Анан баштаганда акырындап согуша башташат. Согуша баштаганда ушул кездерде Вайтанги баягы келишим түзүлөт. Негизи европейлер алгачкы жолу маорилер менен кагылышкандан кийин түшүнөт да, бул деген сага баягы Австралиядагыдай, Тасманиядагыдай, же болбосо Африкадагыдай жапай адамдар эмес экен. Бул деген сен аны атсаң, бул сага атат экен, бул бизге тең адамдар экен. Цивилизациясы төмөн болсо дагы, жапай болсо дагы куралды колуна бекем кармайт экен деп аябай сестенишет да европейлер. Анан ошол 1974 жылы 19-жылында 20-жылга жакында ошо европейлер Вайтанги келишимин түзүшөт. Келгиле согушпайлы, келгиле тең укукта бололу, тең укукта болуп туруп бири-бирибизди ушинтип баягы колдойлу. Биз силерден жерди жаныңарда жашайбыз, европейлер, технология алып келебиз, үйрөтөбүз. Силер болсо толук биздей эле укуктарга ээ болосуңар, биздей эле жаран болосуңар деп. Ошондой келишимди колго койгондон кийин анан ушул жерде баягы Жаңы Зеландиянын суверенитети боюнча жобосу коюлуп калат да. Аны негизи англичандар келип жашап алганда, аякта Англия королдуктун жери деп жарыялашкан болчу. Бирок ошо Вайтанги келишим түзүлгөндө бул жерге көбүрөөк автономия берилген болчу да. Бул деген көз карансыздыктын негизи деген ушундай кандайдыр бир көз карансыздыкка чоң кадам болчу да ошол Вайтанги келишими. Анан албетте баягы кой бул жапайларды кырыш керек деп армиялык корпустарды жибере баштайт да баягы Англия. Булар бизди договор түздүрүп атат, бузду кырып эле салалы, бунун жерин алып алалы деп келип туруп кол салат да маорилерге. Маорилер болсо партизандык атака кылып, бүт тактикасын үйрөнүп, англичандардын армиясын кырат да, жөн эле кырат. Ушундай жер талашуу согуштары, жер аренда баягы туура эмес мындай жазылып калганда, британдыктар ошо жергиликтүү маорилерди алдап кеткенде аларга каршы ушундай чыгыштар, согуштар боло берет. Анан англичандар сестенет, кайра кой Вайтанги келишимине кайра кайрылалы деп кайрылат да. Ошо бир нече согуш болот. Маори укуктары үчүн катуу күрөшөт. Эгерде дейт, силер англичандар өзүңөрдү дүйнө жүзүнүн баягы империясын түзүп турсуңар, бүт жер жүзүн курчаган. Силер эми бизди өзүңөрдөн ылдый коесуңарбы? Силер бизди экинчи сорт адам коесуңарбы? Андай болбойт. Биз өзүбүздүн жердебиз, өлөсүңөр деп ушул маорилер аябай бекем өзүнүн мындай
көрсөтүшөт дагы. Англиялыктар түшүнөт да, Жаңы Зеландия бул деген дүйнөнүн эң аркасында, бул глобустун аркы жагында да. Тегерегинде башка жери жок. Бир эле ошол Жаңы Зеландия. Жаңы Зеландиянын ичинде толтура ушундай маорилер, мылтыкчан. Ага кичинекей чоң экспедициялык корпус жибере албайсың. Тегеректе тамак жок, ага аны камсыздаш үчүн. Логистика начар. Кичинекей эле корпус жете алат. А кичинекей корпусту маорилер кырып атышат да. Ушуну түшүнүп туруп англичандар албетте ошол толугу менен ынанат да. Ынанып туруп маори менен бирге жашайлы, бирге бололу, тең укуктуу бололу деген ушундай негиз коюп туруп, алар менен аралаша башташат да. Маорилердин укуктары бекемдей баштайт. Акырындап билими аз болсо дагы, караңгы болсо дагы, бирок характери үчүн эле өрт да, мындай зөөкүр адамдар киши жегенде токтотушат. Ким билет, бүгүн деле балким бирдемке барып атыр, бирок алар киши жегенде токтотушат. Аны менен аркасы менен жаңы билим алышат. Алар деген акылы мындай укмуш экен да, алар деген баарын түшүнөт, эмне кылышты түшүнөт. Мисалы үчүн ошол Marvel'дын режиссеру Тайка Вайтити өзү ошол баягы маорилердин элине жакын да, кандаш, ушундай да, ошондой адамдар жаратат, акылдуу адамдар. Бүгүнкү күнү болсо, азыркы демилгелерде болсо, маорилер дагы эле өзүнүн укуктарын бекемдөөгө коюшат да. Анан ошо толугу менен эки культура, англиялыктардыкы жана маорилердики аралашып кеткен, журулушуп кеткен. Эми болсо Жаңы Зеландиялык англиялыктар тукуму, колонизаторлордун тукуму маоринин бүт салттарын аткарат да. Маори тилинде сүйлөгөнгө аракет кылат. Маоринин хакка деген бийин аткарышат да. Ошол хакка деген жоону чочутуш үчүн маорилер баягы кебетесин мындай жүрөк чүргөндөй кылып туруп, тилин чыгарып, көзүн алайтып, ушинтип баягы коркутуп душманды, ушундай сыяктуу нерселерди кылышат да. Ошол хака ошо алардын салты да. Ошол хака баягы салгылашмасына жоону коркутуу, анын духун түшүрүү бии да. Анан ушинтип баягы көзүн алайтып, өлтүрөм, бөйрөгүн чыгарам деген ырды ырдап туруп, анан алар ошо мисалы үчүн ар бир ишке киришет. Бүгүн ошо хаканы парламенттер мисалы үчүн депутаттар жогорку кеңешинде отурганда кайсы бир ушул чечим чыгарар астында хаканы бийлешет. Футболдо, эл аралык чемпионаттарда хаканы бийлешет. Мисалы үчүн ошол Анзак деп түзүлүп, Австралия жана Жаңы Зеландиянын ошол биримдиги биринчи дүйнөлүк Осман империясына каршы чыкканда Англиянын чакырыгы менен Галиполиде анын астында да хака бийлешкен. Байкашканда ошо Австралия, Жаңы Зеландияны мисалы үчүн Черчилль баягы эң Галиполиде, баягы Чанаккаледе эң катуундай согушка жиберип, аларды кыргыдырганда, англичандарды аяганда, булар бизде англичандар бир үчүнчү сорттогу адам катары кабыл алышат окшойт. Кой биз биригели, Англиялык королдуктан баягы автономияны алалы, буларга баш ийбейли. Бирок мындай баягы коронага дос болгонду расмий түрдө калтыралы деп алар чечим кылышат дагы. Бүгүнкү күнү ошентип келе атышат эң кичекте. Биринчи дүйнөлүк согушка да катышкан, экинчи дүйнөлүк согушка да катышкан. Ошол кезде Анзак деген баягы Австралия, Жаңы Зеландия деген биримдикти курушуп, ошол эмчекте ошол биримдиктин майрамы алардын улуттук майрамы болуп калды. Анан ошондой жаңы зеландыктар аябай жакшы жашашат аякта, мындай укуктары тең, өзүлөрү ак киши болуп кетти, цивилизация болуп кетти. Салттарын унуткан жок, тилин унуткан жок, көз карандысыздыгын сактады. Ошондой жашоосу жакшы. Адамды жебейби бүгүн билбейм, бирок жашоосу жакшы. Аякта эркиндик, аякта эң чоң жетишкендиктер, аякта байлык, аякта бакубатчылык, бакыт өлөт. Дүйнө жүзүнөн ар кайсынан алыс. Эгерде ядердик согуш болуп кетсе, Австралия менен Жаңы Зеландия аман калат да, калган өлкөлөр жок болсо дагы. Ошондой эл. Бул нерсе кыргызга кандай сабак болуш керек? Мындай да, эгерде сен тынчтык үчүн согуштан качсаң, тынчтык да болбойт, согуш баары бир болот. Анан баягы эгерде уят болбойн деп уяттан качсаң, согуштан качсаң, уят да болосуң, согуш да болот да. Ушундай чындык дүйнөнүкү. Эгерде сен зөөкүр болсоң, бекем болсоң, сенин кебетеңден коркуп, эң чоң душман сенин эң жакын досуң болуп калат. Ушундай сабакта, ошол сабакты биз түшүнүшүбүз керек. Тилекке каршы биздин өлкө колонизацияланып кеткен, бир кездерде канча туруштук берсек дагы. Бирок бүгүнкү күнү колонизациянын жаңы түрлөрү бар. Бул маалыматтык колонизация, ушуга да биздин өлкө туруштук бериш керек да. Ошо бизге чоң сабак болсун. Ушундай мага кызыктуу көрүнгөн теманы силерге айтып бердим. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.